Ana жақтан су түшіп, үйізді басып қалды. Айнектер сынып кәдімгідей кіріп кеткен еле. Біз оңдодық бұларды кішіне жашайлы деп, мінер тешіп кіріп кеткен. Ана жақтан су түшіп, мінерді бұзып, ұшып бойынша түшіріп, үйдегі нәрселеріміз қалбай бар жоғы начар болды. Бұл үйде біз 3 семья жашайды елек. Салтанат Осмонкулова Ноқат районунун Арал айылынын тургуну. Өткөн жылдын 20 июлунда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп үйүн каптап кеткен. Анын айтымында үйүндөгү бардык нерсеси ылай астында калган. Ал документтерин алып чыгууга да үлгүрбөй жатканын кошумчалады. Бул үйлөргө жашап болбойт. Азыр деле жыты чыкпайт. Балдарды мына жерлерди эптеп тазалап кичине жашадык. Жашаган менен жытын адам чыдап болбойт. Мына үйлөрдүн көрүп болбойт. Бул үйдөгү жаңы алган келинимдин себеби бар эле. Жараксыз абалга калды. Бардыгы жок болду. Бардыгы жок болду. Бул үйлөр мына жерди тешип кирип кеткен. Мына бойлуу шагал болгон. Мына эшикти бузуп алып ташташкан айла жоктон. Баары жок. Мына шу бойлуу шагал толуп калгандан ашар менен алып чыктык. Табигый кырсыктан кийин жараксыз абалга келген үйдүн абалынан бийлик органдары менен бирге мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы дагы кабар алганы келген. Буга Осмонкуловалардын үйү милдеттүү түрдө камсыздандырылганы себеп болгон. Эми ушул турак жай селдин кесепетинен такыр жашаганга жараксыз болуп калды. 100% бул үйгө турак жай жараксыз болгонуна байланыштуу биз 500 миңди толугу менен төлөп бердик. Осмонкулованын үйү жараксыз абалга келгендиктен Мирмахмудов айыл өкмөтү коопсуз аймактан 12 сотук жер бөлүп берген. Учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Камсыздандыруу компаниясы тарабынан каржылык колдоо үй бүлөгө чоң жардам болгону айтылат. Жардам фондунун 1-чи траншы август айында, 2-чи транш жыл аягында берилген. Биз мына кандай десек, фундаментине арматураны алдык, жана мындай стенаны, кирпичин алдык. Ушул 500 миңгечи түзүгеле кыйла жерге жетти 500 миң сом. Үйгө жарады да, мындай айтканда, 600 сомдайынан кыйла нерсеге жетип алдык да, мындай карап көргөндөчү. Эми көпчүлүк элдер ишенбей атат, төлөбөй эле койсок болот экен, төлөбөгүлө башка кыгыла деген. Ал нерсе мындай карап келгенде жалган да. Ал нерсе кылдыкпы, значит болуп атат бардык. Себеби мына бизде болду да, биз 600 сомдон төлөп келдик. Мына 5 жылдан бери төлөп атабыз. Азыркы күндө ишке ашты. Камсыздандыруу компаниясынын Ноқат районундагы инспектору райондо жаратылыш кырсыктарынын бир нече түрү катталып жатканын айтат. 2021 жылы райондо жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандарга 720 миң сомдон ашык жардам көрсөтүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында үйүн камсыздагандар 200 миң сомдун тегерегиндеги материалдык жардам алышкан. Алик айылында Абдикерим деген кишинин турак жайы күйүп кетип толугу менен. Ага 500 миң сом акча төлөм берилген. Андан кийин 2017 жылы декабрь айында Көкжар айыл өкмөтүнүн Жийде айылында Түркбаев Нурбек деген агабыздын дагы турак жайы толугу менен күйүп кетип, ага дагы 500 миң сом акча төлөм берилди. Андан сырткары Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө 2019 жылы катуу мөндүр жааганда чоңдугу куруттай, жаңактай көлөмдө мөндүр жаап, аларга дагы алардын ичинде 9 турак жай камсыздандырган экен, аларга 50 миң сомго чейин акча берилген. Турак жайын камсыздандыргысы келген жарандар паспортунун жана турак жайынын документтеринин көчүрмөсүн тапшырышы керек. Кыргызстандын мыйзамдарында камсыздандыруунун 2 түрү каралган. Бири милдеттүү, экинчиси ыктыярдуу түрдө. Автоунaalар турак жайды камсыздандыруудан тышкары социалдык объектилерди жада калса жеке адамды дагы камсыздаса болору жазылган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо 1-чи, 2-чи группадагы инвалидтерге 100% бошотулат камсыздандыруу төлөмүнөн. 3-чү группада болсо 50%ге чейин бошотулат. Алардын үйү дагы бир кырсыкка учурап, жараксыз болуп калган болсо, кадимкидей эле төлөнүп берилет. 2021 жылы камсыздандыруу компаниялары 266 миң камсыздандыруу келишимин түзүшкөн. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 1,7 эсеге көп. Мында түзүлгөн келишимдердин 88% жеке жактар менен түзүлгөн. Бардыгына кайрылып кетет элем жарандарга. Үйдү камсыздандырып, эгерде үйүңүз кымбат баалуу болгон болсо, башка айтканда биз айыл жергесине 500 миң сомго эле кепил болуп атпайбызбы? Үйүңүз 5 миллиондур, 10 миллиондур, аны ыктыярдуу түрдө камсыздандырып койсоңуз болот. Анын дагы 0,2%, 0,5%ке чейин ставкасы бар өзүнүн, ошонун төлөп, биз ошол суммага, сиз айткан суммага кепил болуп беребиз. 5 миллион десеңиз, 5 миллионго кепил болуп беребиз. Кырсыкка учураган мезгилде аны да эсептеп туруп, тийиштүү суммасын беребиз.
Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашурова, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош облусу.